Mana bir tüpte 1, 2, 3, 4. Mana buyagında var, mana 5. Ооба, учурда дарбыздын сезону. Бирок ал каяктан келип кантип өсөрүн баары биле бербейт. Абдыкерим Таңатаров 1991-жылы Өзбекстандан Кыргызстанга көчүп келген. Ошондон бери дарбыз эгүү менен алектенип, аны өстүрүүнүн сырларын жакшы өздөштүргөн. 91-жыл келгенбиз. Ошондон бери мына келип көп жаңы эме болгон убакта ар кандай жумуштарды аткардык. Анан ушул жерге кылып, илгерге тияктан чамжа көнгөн ушул арбуз тигиште көнүп үйрөнүп келген болчубуз. Ошолорду мына ошондон баштап арбуз ошо конобуз менен займаса кылып келе жатабыз. Арбуздун түшүмү жакшы эле болот. Бул жерде арбуз асоны август айынын баштарында şu августтун 3-4-дан баштап чыга баштайт биздин бул верхний зоналарда. Эмне дегенде бул жак салкындыраак келет. Ошон үчүн жакшылап караса, şu июлдун эң аягына чыгарса да болот арбузду. Асоны анын карашка да баглык да. Жакшылап карасаң эртерээк чыгат. Көлөмү 15 килге чейин жеткирсе болот. Ушу 40 менен сугарса. Ушинтип бир сезондо 8-9 жолу сугара алабыз, байке. Мынакей Лебединовка айыл өкмөтүнүн дыйкандары жыл сайын ушундай жерге ар кандай жер жемиштин түрүн айдап, эгиндерди себишет. Быйыл дагы Абдыкерим ага 1,5 гектар жерге дарбыз айдаган. Учурда суугаруу иштери жүрүп жатат. Мынакей сиздер көрүп турган бул арыктын ичинде эмне десеңиздер, бул кадимки эле тооктун кыгы. Бул тооктун кыгын 1 тоннасын 100 сомго сатып алышат экен. Анан 2 күн катары менен ушинтип арыктын ичине ачытып, анан дарбыздарга беришет. Эмне дегенде биринчиден дарбыздын ичин агартпайт, анан экинчиден кызартып жакшы бышырат экен. Селитра бере турган болсок, бул селитранын бир кабы эле азыркы учурда 1200 сом. Албетте мындай кымбат баадагы селитра карапайым дыйкандардын капчыгына туура келе бербейт. Главный эми булардын эмеси суу да. Суду ысыкта койбош керек. Кечинде салкында эрте менен кечке суу коюлат. Күн ысык болгондон кийин бул эме айный баштайт балек. Ошон үчүн саат 10-11 кийин суу токтотобуз. Кечинде саат 6-дан кийин суу коюш баштайбыз. Мына бул арбуз мына ушу майдын 5-терде баштаганбыз тигише алды мына азыр 3-4 кил болуп бала баштады. Асууну belki mına tüy atkandары görüp atasarбы, bir tüptü mına 3-4'ten başlayat. Bular günden günge yemi çoğuya öğret. Batele mağaga jetip alat. Дарбыздын кантип өсөрүн көрүп алдык. Ал эми башкалабыз Бишкекте сатылып жаткан дарбыздардын дээрлик көпчүлүгү өлкөбүздүн түштүк тарабынан алынып келинет. Булардын килограммасы базарда оптом 10 сом, 11 сом. Biz 13'te satабыз. Дарбыз тандаганда көрүп отурсуң, сабактар жапчашыл. Уже курап калгандары бар дейм. Курап калгандары болбойт уже, аны десең отравление болосуң. Свежий болуп туруш керек, зун кетет. Демек мондар бүт баары бишкан. Өзүм колум менен тандап алып келгем да, булар бир-биринен. Канча килограмм чыгат булар? Так, 6 килограммдан баштап 15 килограммга дейин жегенге можно да. Уже 18-19-20 килограммдын ортосу чыгып калган болот. Бишкандар заманда жарылып турат, көрдүңбү? Трескейт жаксайган. Дарбызды сүйүп жегендердин кулагына күмүш сырга. Жол жээктерде сатылып жаткан дарбызды алуудан баш тартыңыз. Анткени дарбыз автоунаадан чыккан уулуу заттарды өзүнө бат сиңирет. Ууланган дарбыз рак оорусун козгойт. Өтө туздуу тамактан кийин дарбыз жебеңиз. Анткени адам шишип кетет. Бирок дарбыздын зыянына караганда пайдасы көп. Алсак дар ичип, же операциядан кийин дарбыздын ширеси өтө пайдалуу. Аталган шире ичте топтолгон зыяндуу заттарды чыгарат. Дарбыздын 90% суудан турат. Анын курамында жеңил сиңе турган фруктоза, глюкоза жана сахароза өңдүү пайдалуу заттар бар. Мындан сырткары түрдүү витаминдерге, темир, магний, кальций, натрий, фосфор жана кислоталарга да бай. Учурда дарбыздар көбүнчө дар менен өстүрүлүп жаткандыгына байланыштуу, аны 2 жашка чейинки балдарга берүүгө болбойт. Жана ошондой эле кант диабетинен жабыркагандарга да дарбыз сунушталбайт.
Дарбыз тууралуу кызыктуу маалыматтарга токтолсок, Японияда өстүрүлгөн элиталык денске сортундагы бир дарбыз аукциондо 3,2 миң акш долларына сатылган. Денске сортундагы дарбыздын даанасы ортосу менен $50 бааланат. Негизи япондор бакча жашылчаларын эксперименттөөнү сүйүшөт. Мисалы куб жана пирамида түрүндөгү дарбыздарды да өстүрүшөт. Ал үчүн дарбызды атайын жогорудагы үлгүдөгү идишке салып чоңойтушат. 2005 жылы Япониянын Кюсунун түштүк аралында 111 килограммдык дарбыз өстүрүлүп, ал эң оор салмактагы дарбыз деп белгиленген. Дарбызды косметикалык каражат катарында колдонсоңуз болот. Бир кызыл кесмин 1 чай кашык балга аралаштырып, ага 1 чоң кашык сүт кошуп, бетке 20 мүнөт сүйкөп, кийин жууп салыңыз. Бул маска бетиңиздин жашаруусуна өбөлгө түзөт.